geldim müşteriye. Birinci yol gel otasın mı bu? Nege birinci yol gelesin sen? İki aydan ne? Girip öyle kabinetine alınca köçüğün cavuşup kaldı bu kreslo olsa. Çeçmeysin onların prozbasını, problemi olur. Bundan artık ne cumuşun var sen ne? Ce var mı başka cumuşun senin artık? Yok, sentreye gelgen bu vraçlar... Jo sen Mocer'e gelgen yoksun da Mocer'e. Şu жерге. Aparaturanı bergin. Polный güçtün var bu şaka cumuşağı. Yok bakacağım ministerlikte aytmağa. Tapire bir stoçine. Öz senin jolun olsun. Bıyığı sana ben. Давай, немедленно бүтүп. Жашайсың бул жерде. Түшүндүңбү? Качан проблема бүттү дегенден кийин анан ушул жерге кетесиң. Кабинетте отурба, мояка жаша кел. Мен Москвадан келгенде кирем. Анан эгерде дагы жетпей баратсам да кетесиң. Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Президент Садыр Жапаров саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечейбаевке республикалык диагностикалык борбордогу көйгөйлөрдү жоюуга 2 күн берди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 8 майда республикалык диагностикалык борборуна пландан тышкары барган. Борборго барууга учурда чет элдик адистердин катышуусунда балдардын кардиохирургиясы боюнча гуманитардык программа жүргүзүлүп жаткан мекеменин иш жагдайынын оордугу тууралуу тынчсыздандырган белгилер себеп болгон. Мамлекет башчысына жүрөктүн оор патологиясынан жабыркаган 24 бала операцияны күтүп жатканы маалымдалды. Операция башталгандан бери акыркы күндөрү балдар өлүмүнүн 3 кайгылуу учуру катталган. Чакырылган адистер борбордо квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүү үчүн зарыл шарттар жок экендигин билдиришти. Диагностика так маалыматтарды бербеген бир эскирген УЗИ аппаратында жүргүзүлөт. Толук кандуу стерилизациялык бөлмө жок, жабдуу каражаттары башка медициналык мекемеге унаа менен жеткилип, бейтаптарды инфекция жугузуу коркунучуна дуушар кылууда. Кээ бир балдар операцияга мурдатан эле өрчүгөн инфекция менен келип жатышат. Мамлекет башчы өтө катуу нааразычылыгын билдирип, саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечейбаевди шалаакылык жана жол берилгис жоопкерчиликсиздиги үчүн кескин сынга алды. Министр биринчи кезекте медициналык мекемеде зарыл шарттарды түзүп бериши керек. Ар бир маселе чечилгенге чейин күнү түнү ушул жерде болууга тийиш. Бул үчүн туура 2 күн убакыт берем деп Садыр Жапаров белгилеп, Эркин Чечейбаевге сөгүш жарыялоону тапшырган. Повторно. Ну, 7 адам болды. 7 адам. Үшеу қаза болды. Себебі не? Себеп? Технический проблема болды, интероператорный. Эмне технический проблема? Биринчи орын. Ну, кичинекей серман шуларыш кичинекей болот. Жоқ, кичинекей орын менен тамакка жооп бере берип атам. Аппаратыңа, охлаждение, башкасы. Аппаратыбыз бар, пока олар бар, жетишти пока ушуга чейин өзүбүз операция кылып Ким bu жерде чет өлкөдөн келген врачтардын башчысы ким? Алдында чакырса. Здравствуйте. Проходите, проходите. Я приглашаю вас. Вообще президент Садыр Жапаров. Вы главный здесь, да? И вот Александр Головец, он с Украины. Очень приятно. Меня зовут Виталий Дедович, я белорус, который всю жизнь работал в Беларуси и 8 лет назад стал работать с доктором Новиком в американской организации как главный хирург. С радостью посетили ваш центр, ну и, соответственно, все просят сказать, что здесь, какие проблемы.
Вы сколько операций сделали до сегодняшнего? 7 операций. 7 операций. Из них 3 уже умерли, да? 3 К сожалению, мы потеряли 3 детей. В чем причина? В чем было? Условия не то, или реанимация не отвечает требованиям, как? Открыто говорите, открыто. Я пришел для того, чтобы решить вопрос. Если какие есть проблемы. Одна из проблем в том, что у некоторых патологий мы обнаружили на операции не то, что ожидали. То есть патология была сложнее, чем мы ожидали. Причина в этом, почему мы не увидели, наличие только одного УЗИ-аппарата, который здесь существует. Этот УЗИ-аппарат сейчас занят на 2-м этаже. Он старого образца, и это неприемлемо, если в кардиохирургическом национальном центре только один аппарат, который находится в приемном покое. То есть должен быть аппарат здесь, и в любой момент, если этому ребенку сейчас станет плохо, я должен звать тот аппарат. А вот там сейчас... Поднимать сюда, да? С 3-го этажа сюда. А там сейчас 24 ребенка, которых мы смотрим и записываем на следующие дни операции. То есть один ребенок, который у нас умер, он умер от того, что интраоперационно мы нашли более сложную патологию. Я предполагаю, то есть я допускаю, что причина в том, что диагностика была не в полном объеме, потому что УЗИ-аппарат. Один ребенок у нас развил молниеносный сепсис, то есть инфекцию. С этим, то есть у этого ребенка произошло хирургическое осложнение, интраоперационное, такое бывает в хирургии. Однако мы с ним справились и перевели ребенка из операционной в отделение. В отделении он провел ночь относительно спокойно, но на следующий день его гемодинамика, давление начало падать, мы начали вводить все препараты и увидели ответ на инфекцию. Вы предположили, что это инфекция. Причина для инфекции. К сожалению, здесь нету собственного стерилизационного зала, где нужно стерилизовать инструменты. И они вынуждены отправлять эти инструменты на автомобилях в другую больницу. К сожалению, мы имеем только 3 хирургических набора. Все, понятно, да, теперь понятно. Это другая база. Сколько уже работаете? 2 месяца, да? Здесь? Да. Нет, мы приехали только 5 дней. 5 неделю. Да. Sen qancha жолу келдің үш жерге? Birinchi жолу келіп атасың ғой? Неге birinchi жолу келесің? Неге мындай проблема болып жатса, неге сен birinchi жолу келесің bu жаққа? Тревога ұрып келбейсің бе? Мен сені кабинетте отырып атып едім білем. Қыдырып іштегін деп, ай. Қанша болды іштегенге сен министр болдың? 2 ай. 2 айдан да кіріп эле кабинетіңе андай көчүгүң жабышып калды креслоға сен. Чечпейсің олардың просьбасын, проблема болып жатқандай, не? Кичинекей балдар өлүп атса мына жакта, сен кабинетинде отурасың. Айтпайсың проблеманы. Мен саған не деп айтып жібердім білем, қойдым білем министр. Проблема болса дароо келіп айтып тұр, моментально чечіп тұрам деп едім. Мындан артық эмне жұмышың бар сен, не? Же барбы башка жұмышың сенин артық? Жоқ, бұл центрге келген, бұл врачтар... Жоқ, сен мына жерге келген жоқсың да, мына жерге. Шу жерге. Чакырса келбейт экенсиң, чакырып атса да, аякта проблема мурдатан бери. Ой, мурдатан бери экенин билебиз, 30 жылдан бери проблема. Чечпейсиңби сен? Мага келбейсиң эгер сенин алың жетпесе. Неме менен азыр 3 күн, 2 күн срок, бүгүн эртең. Колдун үстү могу жерге эмне керек бардыгын таап берген. Аппаратураны берген. Колдун күчтүн баарын ушул жака жумшаган. Жокпу акчаң министрликте айтмаган. Таап беребиз источник. Өз сенин жолуң болсун. Выговор сага менен. Давай, неме менен бүтүрүп. Жашайсың могу жерде. Түшүндүңбү? Качан проблема бүттү дегенден кийин анан ушул жерден кетесиң. Кабинетте отурба, могу жака жаша келип. Контрольда бүт оборудованияны алып берген. Мен Москвадан келгенде кирем. Анан эгерде дагы жетпей баратса анда кетесиз. Кыргызстанда 1-июлдан тартып аскер кызматкерлеринин маянасы көтөрүлөт. 1-июлдан тартып аскер кызматкерлеринин маянасы 35%га көтөрүлөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгы менен куттуктап жатканда билдирген. Анын айтымында мамлекет күч органдарынын эң жогорку талаптарга жооп бериш үчүн бардык аракеттерди көрүүдө. Куралдуу күчтөрүбүздүн жана башка аскердик түзүмдөрдүн бюджети 2020-жылдарга салыштырмалуу 400%дан ашык көбөйтүлдү. Аскерлерибиз заманбап курал-жарак менен камсыз болууда. Аскердик шаарчалардын жана гарнизондордун инфа түзүмү өнүгүп жатат. Материалдык техникалык жабдуу менен татыктуу деңгээлде камсыздалууда, деди Жапаров. Ал быйыл аскерлер менен укук коргоо
органдарынын кызматкерлеринин маянасы жана турак жай жалдагандыгы үчүн акчалай компенсация көтөрүлгөнүн эске салды. 1-июлдан тарта күч органдарынын офицердик курамынын эмгек акысы орто эсеп менен 35%га көбөйтүлөт. Ал эми келишимдик негизде кызмат өтөгөн аскер кызматчылардын маянасы 1-ноябрдан баштап ушундай эле көлөмдө көбөйтүлөрү пландалууда, деди өлкө башчы. Президент бул аракеттер мекенди коргоодо күнү түнү көз ирмөбөй эмгектенгендердин мээнетин баалоолуу эсептелерин кошумчалады. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жылы төрөлгөнмүн. Түкөстүн ломкустук оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Өзгөчө кырдаал министрлиги алдыдагы 3 күндө нөшөрлүү жаан-жап сел жүрүшү күтүлөт. Өлкө аймагында 9-11 майда нөшөрлүү жаан-жап сел жүрүшү күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бул мезгилде тоо этектериндеги жана тоолуу райондордо аба ырайы туруксуз болот. Жай турган нөшөрлүү жаан-чачындан улам сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт деп айтылат маалыматта. Кыргыз гидромет бейшембиден баштап күндүн көзү бузулуп, ишемби жана жекшембиде көпчүлүк жерде жамгыр, тоолуу аймактарда кар жаашы мүмкүн экенин билдирген. Белгилүү алып баруучу Назира Айтбекова блогер Эрик Абдыкалыковдун бийликтегилер тууралуу позитивдүү пикирин кубаттап, бийликтегилерди колдоп турууга чакырды. Блогер Эрик Абдыкалыков акыркы 5 жылда Кыргызстанда болгон оң өзгөрүүлөр тууралуу пост жазып, кылмыштуулукка каршы күрөш, ири инфраструктуралык долбоорлор жана экономикалык реформалар ишке ашканын белгиледи. Ал башында жаңы бийликке ишенбегенин, бирок азыр жыйынтыктарды көрүп жатканын айтты. Анын бул оюн белгилүү алып баруучу Назира Айтбекова колдоп, башында дагы эле элди алдай турган аферисттер келди деп ойлогонун, бирок азыр көп иштер жасалды жана дагы жасалат деп ишенерин билдирди. Ал ошондой эле блогерлерди жана коомчулуктагы таанымал адамдарды өзгөрүүлөргө колдоо көрсөтүүгө чакырды. Бишкек 2 ардагерди куттуктап 140 миң сомдон тапшырышты. Бүгүн эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Равшан Сабиров Бишкектин Октябрь районунун акими Жаныбек Орозалиев менен ата мекендеги согуштун ардагерлеринин жеңиш күнү менен куттуктады. Министрликтин маалымат кызматынын билдиргенине караганда, 2 аткаминер алардын үйлөрүнө барып, арналган белектерин тапшырышкан. Адегенде Борбор калаада жашаган улуу ата мекендеги согуштун ардагери 101 жаштагы Асбек Жумашевке барышкан.